Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Кызыл квадрат каналында жаңылыктар топтому. Эгер сиз биздин каналда алгачкы ирет болсоңуз, анда подписаться болуп кетиңиз. 1 ноябрда Сербиянын борбору Белград шаарында 23 жашка чейинкилер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпиондугу старт алат. Бүгүнкү беттешти грек-рим күрөшү боюнча балбандар баштайт. Анда 55 кг салмакта Акыйкаткүл жигит уулу жергиликтүү балбан Себастьян Коломпар менен кезгелет. 77 кг салмакта катышкан Акылбек Талантбеков алгачкы жүрүшүн 16дан 1 финалда баштап, анда туркиялык Эркан Эрги аттуу балбан менен кезгелет. 87 кг салмактагы Азат Салидинов алгачкы жүрүшүн 8ден 1 финалда баштайт. Анын алгачкы атаандашы коңшу казакстандык Максат Сайлау аттуу балбан менен кезгелет. Беттештер Бишкек убактысы боюнча саат 15:30 башталат. Бишкек шаарында 1 ноябрдан тарта коомдук транспорттордо жол киракысы көбөйдү. Анда жүргүнчүлөр кичи автобустарга 15 сом, автобус жана троллейбустарга 11 сомдон төлөп башташты. Мындай чечим 28 сентябрда Бишкек шаардык кеңештин жыйынында кабыл алынган. Белгилеп өтсөк, Борбор калаада 1923 коомдук транспорт жүргүнчүлөрдү тейлөөдө. Алардын ичинен 1600 менчик кичи автобустар, 80 муниципалдык автобус, 130 муниципалдык троллейбус, 113 менчик автобус.